Канат Эрмекович мынакей жогорку кеңештин 3 окуусунан анан президенттин кол коюусунан да өтүп келди. Биздин мыйзамыбыз жөнүндө айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Бүгүн 16 күнү менин столума келип Улуттук илимдер академиясы жөнүндө жаңы мыйзам кол коюлуптур. Биринчиден ошо Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык Улуттук илимдер академиясынын атынан айтып коеюн деген себеп ошол кишинин демилгеси менен, ушул кишинин деми менен, жардамы менен ушу бүгүнкү мыйзам ишке ашырылып турат. Эми буюрса бул закондун артынан биз канча жарым жылдан, 1 жылдан ашып кеттиби ушул законду талкуулап, кемчиликтерин тияка бияка толуктап, башка бул законго каршы чыккан кишилер менен кичине мындай салгылашып, согушуп дегендей. Бирок мына негизи закон ошо ишке ашырылат. 10 күндөн кийин бул түздөн түз күчүнө кирет. Ал биринчиден. Бул закондун өзгөчөлүгү, бир нече өзгөчөлүгү бар, башка мурунку закондорго караганда. Биринчиден, Улуттук илимдер академиясы президенттин алдында болот. Бул бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Себеп бизден баягы мурун билим берүү министрлигинин астында болчубуз да. Ошондо көп мындай майда кагаздар, майда суроолор келип калчу. Ошо министрликтин бир бөлүгүндөй болуп калчубуз. Азыр болсо биз мындай өзүбүзчө чоң организация болдук. Мурун эле ошондой болчу. Ал биринчиден. Экинчиден, жаңы закон боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Улуттук илимдер академиясынын президентин дайындайт деген чоң берене чыкты. Мурун андай жок болчу. Мурун ошо академиянын президенти шайланчу. Анын артында дагы бир сөздөр бар. Бул Улуттук академиянын президенти биздин академиянын бөлүмдөрүнүн, илимий мекемелеринин директорлорунун өзү дайындайт. Мурун алар баягы шайланчу. Менимче бул жанагы бир орусча айтып коет го, вертикаль власти деген. Ошол нерсени мындай ишке ашырып, жүзөгө киргизип атат деген сөз болот. Андан тышкары дагы бир нече мындай жаңылыктар бар. Мисалы, мурун баягы бизге түшкөн, ижарадан түшкөн акчалар 100% өкмөткө кетчү. Ошондуктан биздин академияда кемчиликтер көп болчу да. Мисалы, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, бизге делегациялар келип калат да. Ошолорго даже бул кичинекей бир подарок сатып бергенге мүмкүнчүлүк жок болчу. Жаңы закон боюнча биздин академияда табылган ижара берилген жерлерибиз бар, комнаталарыбыз бар. Ошолор акчабыз баары өзүнчө спецсчетке түшүп, аны менен өзүбүз пайдаланабыз. Бул аябай чоң кадам, бул аябай чоң нерсе. Мен ойлойм, ошо эгерде ошону туура колдонсок, биздин академиянын ал акыбалы кыйла өзгөрүлөт, кыйла көтөрүлөт деп айтсак болот. Андан тышкары дагы бир аз мындай өзгөчөлүктөр бар. Аны эми мындай жакшы биздин илимий жаамат менен талкуулап,
ошондо кантип пайдаланабыз, туура пайдаланабыз деп айтсам болот. Ал биринчиден, экинчиден эми астыга жылыш керек. Жаңы закон, жаңы доор деп курсак болот. Эмне дегенде менимче бул деген академия үчүн эң чоң, зор мүмкүнчүлүк. Бизден баягы Садыр Кожоевич келгенде айтпады беле. Мына силерге бардык мүмкүнчүлүктү түзүп берип атабыз, эми силерден жооп күтөбүз деген. Ошо жооп, кандай жооп беребиз? Кайсы багыт менен, кайсы жол менен басабыз, кайсы жол менен алдыга жылабыз деген маселелерди талкуулап, бүткүл ошо академиялык жаамат менен биргеликте астыга жылышыбыз